Акыркы bir ayda Кыргызстанда этке болгон баа болуп көрбөгөндөй өстү. Өткөндө эле бир 10-15 күн мурун эле 550-580 болчу. Ош базарындагы уйдун эти 650-680 сомдон сатылууда. Ал эми койдун эти 550-570 сомдон. Чындап эле эт кымбаттады. Сатуучулардын айтымында акыркы 2-3 жуманын ичинде этке болгон баа 100 жана андан жогорку сомго өстү. Bir ay murun biz деген 550-580 сатчубуз, bir ayda уже кымбаттап кетти эттин баасы. Бирок монополияга каршы агенттик азырынча эттин баасын көзөмөлгө алууга муктаждык жок экендигин айтып, этке болгон баа болгону 10 сомго өскөндүгүн айтууда. Айтып атабыз го бизге 5-10 эле сомго кымбаттап. Ал дейт, алып кетип. Ош базарында эт сатып иштейм 25 жылдан бери. Бизге бул эттин баасы bir ay мурун biz деген 550-580 сатчубуз, bir ayda уже кымбаттап кетти эттин баасы. Экспорт болгонго байланыштуу 650-680ге кымбаттады, 100 сомго эт кымбаттады. Ушундай экспортко байланыштуу. Ортомчулар аркылуу келет, алар деле ошо кымбат алынган эги баккан ээлери өздөрү кымбат өткөрүш керек да. Экспортко кымбат кетип атат, ошон үчүн бизге кымбат келип түшүп атат да эттин баасы. Мындан 2 жума, 3 жума, 1 ай мурун ушул этти 470ден алышкан. Азыр резко көтөрүлүп кетти. Каякта эмне көтөрүлүп атат, эт жок деп ошентип атышат. Каяка кетип атат десек, өзбектер алып атат. Өзбектер токтотуп атат, тажиктер алып атат, ошентип шылтоо болуп атат да. Примерно канча сомго кымбаттайды экен? Почти 100 сомго кымбаттады. Почти 100 сомго. Ошондо килограмм канча болот? Килограмм 680ден болот. 650ден 680ге чейин. 580-550 эле? 570, негизи 550ден 600га чейин болчу да. Азыр 650ден 680ге чейин. Маселе мында да туура кымбаттаганы биз мониторинг гана жүргүзөбүз. Биздин кызмат бааларды эч качан аларга койбойт. Момунчадан саткыла деген жок. Эгерде мамлекетке жөнгө салуу киргизилсе кара, мамлекеттик жөнгө салуу ошол продукцияга, ошол учурларда гана биз максималдуу баасын чектеп беришибиз мүмкүн. Бирок азыр бизде ошол этти момунча сомдон 560 сомдон же 600 сомдон сатасың деген бааны койбойбуз. Жума сайын мониторинг жүргүзүп атабыз. Жума сайын. Эгерде мисалы үчүн уйдун этине малдын эти деп коебузбу? Азыр январь айынан бери бизде 20 сомго кымбаттап атат. Ал эми койдун эти орточо бүткүл Кыргызстан боюнча койдун эти 35 сомго чейин кымбаттап атат. Бул январь айынан бери. Ал эми былтыркы жылга салыштыра турган болсок, анда азыраак. Анткени бизде төмөндөй болуп, кайра жогорулоо болот да, бул мындайда сезондук көрүнүшкө жараша. Кээ бир жерлерде кымбаттаган учурлары бар, жана чекене сатканда. Ал эми жанагы дүңүнөн саткан учурлары айтып атабыз го, бизге 5-10 эле сомго кымбаттап атат. Кайсыл факторлор таасир этип атат мунун өсүшүнө дей турган болсок. Эң чоң фактордун бири биз дагы мониторинг жүргүзгөндө сурамжылоонун негизинде алар менен сүйлөшсөк айтып атат. Чыныгы сойгонго бордоп семиртилген мал азайып кетти дейт. Малдын башы көп, бирок атайын семиртилген мал арзан, жок, аз. Ошондуктан аларга болгон суроо талап көп болуп, анын баасы кымбаттап атат. Азыр этке жөнгө салуу баасына киргизүүнүн кажети жок. Биз жөн гана азыр аны карап туруп атабыз. Эгерде чындап эле ошондой бир мисалы үчүн ситуация пайда боло турган болсо, анда мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алынса, ошого жараша анда биз бааны коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок андай азыр мүмкүнчүлүк жок. Altı 670 сом. Кымбат арзан? Кымбат өтө эле. 480-520дан алып атканбыз. Уйдун этине? Уйдун эти. Азыр кымбаттап кетти. Чындап эле эт кымбаттады. Кээден баягы эт көнүп калганда момент мал сатып алган мезгилде дагы коноктор келип калганда сатып алабыз да. Ошондо алганда 600-650 баягы сөгү жок эттер ушундай сатышат да. Азыр сураган жокмун, только тил алдым.
Kilo olsa 450 somdan ekan tazalangан. Байкалып атат, жакшы эле. Өткөндө эле бир 10-15 күн мурун эле 550-580 болчу. Бүгүн 680 болуп кетти, да 650ден бери. Кымбаттап ойлотот. Канчадан болуп атканын кайсы? Эт эле эмеспи, теле кымбат болуп атпайбы? Канчадан болуп атканын эмес. Ал дейт, алып кетип беребиз. Бул сапар бир азыраак кымбаттапыр дедик. Анан атак 550-680 так көбүнчө ушундай да. Топоздун эти бир азыраак арзаныраак. Өткөн айда канчадан алдыңыздар? Өткөн айда мен 550ден, как всегда, 530дан алам. Саламатсызбы байке? Этти канча сомдон алып атасыз? Я. Этти канча сомдон алып атасыз? 670 айнай. Мурун канчадан алып элеңер? Мурун 550ден 600. Мурун болгондо августтабы же качан, жазындабы? Айдын бери 2 жума мурун эле. Антимонополия жана бааларды көзөмөлдөгөн орган 10 сомго эле өстү. Азыр регулировать Орган эмне келет да 5 минуттан сөйлөсө кетет болуптур дейт. Анан дагы кайра келе бербейт да.